Берсеңіз предложение. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Менин атым Искандер. Мен Kijini Investment компаниясынын мүчөсү болом. Бүгүн 2 май Махмут аканын сделкасы болду. Азыр сделкадан чыктык. Махмут ака, сделка кандай болду? Ошону бөлүшүп кетсеңиз. Сделка жакшы болду. 2 саат, 3 сааттай болду окшойт. Жакшы тезирээк болду. Сизге кайсы числоодо, кайсы айда кайрылганыңыз, мурун башка агентство кайрылып Мурда YouTube каналынан, Самаржан каналынан көрүп кайрылдым. Мурда дагы 2 жыл алдын бир башка компанияга кайрылгам. Алар да жакшы иштеген, бир 6 айдай ишенич пайда болду да. 22 февралда кайрылгам. Мына уже бүгүн 2 майда сделкабызды өткөрдүк. Махмут ака Царицына районунда квартира тандады. Баасы 9 миллион 200, 6 миллион 800 ипотека оформление болду и первоначальный взнос 2 миллион 400 берди. Үй жөнүндө Кавказский бульвар улицасынан алды. 2 бөлмөлүү, почти 40 квадрат. И баасы айткандай 9 миллион 200ге туура келди. Махмут ака, айта кетсеңиз, эмнеге ошол квартираны тандадыңыз? Башка квартира. Башында биз сырт жактардан карадык. Подольский жактан, Видный, Гурлёво жактардан айланып карап келип, ушулда чыгып калды. Ушулда өзүбүз жашап көнүп калган райондон болуп калды. Метроға жакын ушуга болду гана. Не гражданиндер менен, не резиденттер менен 2 банк иштейт. Биринчи Росбанк, экинчиси Шанскапитал банк. Бирок азыркы убакытта Росбанк Тинькофф банк менен бириккени үчүн ипотеканы токтотуп койду временно. И ошон үчүн азыр Транскапитал менен иштетип баштадыбыз. Транскапитал банкте эч кандай деле айырмасы жок. Ошол условияларда одобрение алганга жардам беребиз. Махмут аканы биринчи Росбанкка жөнөткөнбүз. И ошол ситуацияга келип калган үчүн одобрениябызды Транскапитал банкка өткөрдүк. Бирок ушундай болсо дагы созаемщик кошуп бажына эжени одобрение алдык, ошол эле сумманы. И уже бүгүнкү учурда сделкадан чыгып уже үйдү алдык. Буюрса эртең бир күнү акча түшсө уже ключун алабыз үйдүн. Махмут ака, эмнеге ипотеканы алам деп чечтиңиз? Ушундай решенияга келдиңиз? Өзү көптөн бери эле ондап жүргөнбүз негизи. Үй алсак, ипотека алсак депчи жолдорун издеп, айтканымдай эле башка компанияларга дагы кайрылып көргөнбүз. Толтургандан дагы жүрдүк 1-2 жылдай өткөндөн кийин Самаржан жолдор көрүп жүрдүк. Бардык консультация алдык. Ошол ойдон эле анан ишти баштадык. Кайра Самаржан. Азыркы бизди көрүп турган мекендештерге үй алсам болот, албасам болот. Кандай кеңеш бересиз? Алсам болот экен. Жардам менен дагы алып жатабыз. Алла разы болсун.
Көп мекендештер сурайт, үйдүн документи берилеби, кандай болот деп. Үйдүн документтеринде Кыргызстандагыдай кызыл китеп болбойт, эч кандай. Болгону сделка күнү келебиз, договор купли-продажга кол коебуз, и ушу основной документ болот. И сделкадан кийин поштага, электрондук поштага дагы бир кагаз келет, бул эгрм болот. Росреестр деген базадан владельцтери, хозяин алмашат, и ошо новый хозяинге ошо новый кагаздар келет, ошону МФЦдан чыгарып алса болот. Чыгаргандан кийин ошо эки основной документ болот. Биринчи договор купли-продажи, экинчиси Росреестрден эгрм деген кагаз келет, ошо эки документ болот. И ошо эки основной документ болот үйдүн. Эч кандай кызыл китеп деген жок Россияда, и базадан чыгат, и ошо менен болду. Регистрация боюнча договор купли-продажаны алат, и электрондук поштага эгрм деген кагаз келгенден кийин, чыгарып алгандан кийин просто МФЦга барат, көрсөтөт ушул эки кагазды, и айтат, мен сатып алдым үйдү, менин атымда, и мага регистрация коюп бергиле десе, эч кандай проблема жок, коюп берет. Эки кагазды апарат управляющий компанияга, ошо район Царицына боюнча көрсөтөт, и айтат, мен ушул квартираны сатып алдым, мага лицевой счетторду өткөрүп бергиле дейт, и базадан ошо өткөрүп коет, и андан кийин уже ЖКХ боюнча келген кагаздар, счетчиктер, квитанциялар уже Махмуд аканын атына келе баштайт.